Үйлөнө албай жүргөндөргө кеңеш бериңиз. Кыз таппай жаткандарга, тапса да жакпай жаткандарга. Бар Алладан го, нике гайып го. Бирок аракет бизден. Хажат намаз окуп, карап туруп бир 2-3 жөнө токтоңуз да, ошонун бирөөсүнө токтоңуз болду. Издей бербеңиз. Бул жакпайт, тиги жакпайт. Адамга бейиште бары жагат. Бул дүйнөдө ошондой эле болот. Бир жагат, бир жакпайт. Жакпаганына сабыр, жакканына шүгүр. Мен силерге бир окуя айтайын. Мухиддин Чишти рахматулла алейх деген болгон. Аулия. Бул өтө сулуу болгон экен укканыбызга караганда. Аялы куник болгон экен. Өзү өтө эле красавчик болгон экен. Аялы өтө куник болгон экен. Күндөрдүн биринде отуруп аялына айтыптыр. Эй катын дептир. Сен дагы бейиште, мен дагы бейиште дептир. Анан айтты, кожоюн, мындай сөздү эмне үчүн айтып атасың десе айтыптыр. Сен мага тийгени үчүн шүгүр кыласың. Шүгүргө Алла Таала бейиш берем деген. Мен сени алган үчүн сабыр кылам, сабырга да бейиш берем деген. Сабырга дагы бейиш, шүгүргө дагы бейиш. Сага дагы бейиш, мага дагы бейиш. Ошон үчүн мына жерде жакпай жаткандарга дегенде эсиме келип кетти да. Динин карайлы, иманын карайлы. Мен силерге айтып жүрөм, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Бала үйлөнгөндө 4 нерсесине карайт экен. Кээ бирлери байлыгына карайт, кээ бирлери сулуулугуна карайт, кээ бирлери ата тегине карайт, кээ бири динине карайт. Силер динине карап бактылуу болгула деген. Фадфар бидати дин. Динине карап бактылуу болгула. Демек динин карап туруп эле үйлөн, бактылуу болосуңар ошо. Ушул негиз болсун силердин тандаганыңарга. Иманы, адеп ахлагы, таквалыгы, дини ушул негиз болсун. Бир данышман айтат. Бул 1 деген цифра дейт. Эгерде сулуулугу болсо дагы 1 нолду кошосуң дейт, 10 болот дейт. Байлыгы болсо дагы 1 нолду кошосуң 100 болот дейт. Эгерде ата теги дагы улуу жакшы болсо дагы 1 нолду кошосуң 1000 болот дейт. Эгерде дини болбосо 1ди алып койсоң 3 тең катар 0 болот дейт. Мына туугандар. Ошон үчүн дини болбосо сулуулугу 0. Дини болбосо байлыгы 0. Дини болбосо ата теги ол араб болуп кетпейби, Курайш болуп кетпейби? 0. Ошон үчүн иншалла негизи мына кеңешим ушул, үйлөнө албай жүргөндөргө дуа кылсын.